Сырым сезген сырдашымдай желмени, сыдырымга асылап жүзүм термеди. Сагынычка толуп турган убакта кандай рахат, көктөм жаздын келгени демекчи, сыртта жаз жыттанып жүрөктөрдө өзгөчө сезимдер болуп жаткандай. Амансыздарбы? Бир апта ичинде Маданият шоу айдыңында кандай кызыктар, кандай жаңылыктар сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Султан Садыралиев менен акын Акбар Кубанычбековдун «Адамга адам керек» аттуу ыры пандемия учурунда жарык көргөн. Дал ошол ырды ырчылар түрк тилинде ырдап чыгышты. Султан Садыралиев менен акын Акбар Кубанычбековдун «Адамга адам керек» аттуу ыры пандемия учурунда жарык көргөн. Дал ошол ырды Султан Садыралиев менен Мыктыбек Нурланбеков түрк тилинде ырдап чыгышты. «Адамга адам керек, түрк элине көңүл айтабыз» деп жазды Султан Садыралиев. Эскерте кетсек, Туркияда 6 февралда жер титирөө катталган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы, актриса, педагог Асель Турдалиева Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин тарбия жана чыгармачылык иштер боюнча проректору болуп дайындалды. 20 февралда тиешелүү буйрукка Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Түмөнбай Колдошов кол койгон. Буга чейин Асель Турдалиева окуу жайдын сырттан окуу жана кадрларды кайра даярдоо факультетинин деканы болуп эмгектенип келген. 20 февралда Бишкектеги тойканалардын биринде ырчы Кызсайкал Кабылованын кызы Альфия 5 жашка толуп туулган күнүн белгиледи. Ырчы Кызсайкал Кабылованын кызы Альфия 5 жашка толуп туулган күнүн белгиледи. Кызы Альфияны тойканадагы жакындарынын алдында Кызсайкал Кабылова өзү ырдап алып чыкканын видеодон көрүүгө болот. Ырчы Асель Кадырбекова социалдык тармактагы баракчасында көптөн бери бөлүшө албай жүргөн сырын ачыктады. Бүгүн сиздер менен көптөн бери бөлүшө албай жүргөн сырымды ачыктагым келет. Баарыңыздар мени ырчы, теле алып баруучу жана блогер катары билесиздер. Жакын арадан бери мен эми жеке ишкермин, деди ал. Ырчы айым өлкөдөгү сулуулук компаниясынын негиздөөчүсү болгонун жазды. Кореялык музыкант Сонг Вон Соп өзүнүн YouTube баракчасына корей тилиндеги белгилүү тректердин каверлерин жүктөйт. Бул жолу ал Нурлан Насиптин «Керексиң» ырын ырдап чыккан. Нурлан Насип каверди өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, өнөр улутка бөлүнбөйт деп жазган. Шоумен Кубаныч Баркалбасов элиталык үйдөн батир алды. Ал ошондой эле үйүнүн сырткы көрүнүшү тартылган видео менен бөлүштү. Батир алганбыз, ичин оңдодук. Эми киребиз. Квартираны 30 000 сомго көтөрүп салышты эле. Эми өзүбүздүн үйгө киришибиз керек деген. Инстаграмда эң популярдуу айым ким? Кайли Дженнер биринчиликти алдыртты. Алдыда ким келе жатат деп ойлойсуз? Узак убакыт бою Инстаграмдагы катталуучулардын саны боюнча аялдар арасында лидерликти америкалык социалист ишкер айым Кардашьян үй бүлөсү реалити шоусунун жылдызы Кайли Дженнер ээлеп келген. Бирок бир күн мурун ал позициясынан ажырап калган. Америкалык ырчы жана актриса Селена Гомес Кайли Дженнерден 1 миллионго көп катталуучу топтоого жетишкен. Азыр 30 жаштагы жылдызды социалдык тармактагы баракчасында 382 миллион колдонуучусу бар. Эскерте кетсек, социалдык тармактагы эң популярдуу мырзасы футболчу Криштиану Роналду. Ал 550 миллион катталуучусу бар биринчи адам. Бул жолку каарманыбыз биз сүйгөн Хайотайт, Кечалари, Чико жана башка көптөгөн хиттердин аткаруучусу Чыгыш ханышасы Шахзода тууралуу 10 кызыктуу факты менен бөлүшөбүз. Шахзоданын чын жана толук аты Зилола Мусаева. 2003 жылы ырчы алгачкы жеке концертин тартуулаган. Шахзода азыркы учурда 44 жашта. Жылдыз белгиси арстан. Мектепти алтын медаль менен аяктаган. Шахзоданын Салих жана Халит аттуу уулдары бар. Ырчы актриса катарында танылып, 10 чакты тасмага тартылган. Шахзода алгач Джоним тобунун солисти болгон. Ырчынын жалпысынан 60тан ашуун ыры бар. Шахзода стилистин жардамын колдонбойт, өз имиджин өзү көзөмөлдөйт. Маданият шоу айдыңындагы жаңылыктар ушулар болду. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.